6 сабак. ММК материалдарын сын көз менен талдоо. Өткөн сабакта силер сынчыл ой жүгүртүү деген эмне жана ал сырттан келген маалыматты баалоого кантип жардам берет деген маселени иликтегенсиңер. Бүгүн болсо сынчыл ой жүгүртүү жөндөмүбүздү телесюжеттерди баалоого колдонуп көрөбүз. Алгач биз муну кантип кылуу керектигин алды суроо берүү менен көрсөтөбүз. Ал эми көнүгүүлөрдө силер иш жүзүндө машыга аласыңар. Өзүңөр бир эле ресурстун 2 телевизиондук материалына сынчыл анализ жүргүзүп көрөсүңөр. Алгач видео сюжетти көрүп чыккыла. Видео сюжет өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук. Эфир КТРК Ала Тоо 22 ноябрь 2016 жыл. Растет количество преступлений с участием несовершеннолетних. Специалисты видят причину в увлечении подростков компьютерными играми. В Баткенской области на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоят 212 подростков, продолжит Усен Кульбаев. Эти учащиеся наизусть знают каждое боевое огнестрельное оружие. Вместо книг подростки предпочитают проводить все свободное время за играми в интернете. Малолетки за компьютером мечтают видеть себя этакими крутыми боевиками с оружием в руках. Много случаев, когда подростки находятся в ночных клубах, играя в компьютерные игры. Во время каждого рейда мы предупреждаем владельцев интернет-клубов о том, что летом подростки здесь могут находиться до 11 часов, зимой до 10. За нарушение налагается штраф. Вот эти ребята учатся в Баткенской городской школе. Ночью 14 ноября эти подростки, избив водителя, положив его в багажник автомобиля, всю ночь напролет катались по городу, пока не закончилось топливо. К счастью, хозяин авто остался живым. Бул окуя 14 ноябрь күнү кечинде саат 23:00 болгон. Это случилось 14 ноября в 11 часов вечера. Происшествие было зарегистрировано утром. Пострадавший обратился в это время. Все подозреваемые подростки были задержаны. Идет следствие. По словам заслуженного учителя Авазбека Джамалова, милиция самостоятельно не в силах навести порядок среди подростков, пока родители не возьмут под контроль своих детей. Увлекаясь интернет-играми, у подростков нарушается психика. По этой причине они совершают различные правонарушения, переступают черту дозволенного. Из дома они якобы идут в школу, а на самом деле занимаются противоправными делами. Рост преступности несовершеннолетних вызывает обоснованную тревогу в обществе. Характерной чертой преступлений подростков становится насилие и жестокость. Усен Кульбаев, Адылбек Акматов, Общественный первый канал, Баткенская область. Ойлонуп көрүп төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Бул материалды көргөндөн кийин кандай бүтүмгө келүүгө болот? Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү кылмыштуулукка баруусу мүмкүн деген таасир калтырган жокпу? Материалдын башында көрсөтүлгөн оюн клубундагы өспүрүмдөр туурасында кандай пикир жаралды? Бул өспүрүмдөр туурасында мындай же тигиндей деп ойлоого эмне түрткү болду? Эми келгиле сюжетке сынчыл анализ жүргүзүп көрөлү. Материал эмне жөнүндө? Материалда кайсы окуя жөнүндө сөз болуп жатат? Кандай маалыматтык бүтүм? Окуя туурасында толук маалымат берилгенби? Эмне болду? Кайда болду? Качан болду? Эмне үчүн болду? Кырдаалдын пайда болуу себептери деген суроолорго жооптор барбы? Баткенде мектеп окуучулары айдоочуну сабап, аны унаасынын багажнигине салып, машинесин айдап качышкан. Сюжет бардык суроолорго жооп бербейт. Өспүрүмдөр кылмыштуулугунун себептери так ачыкталган эмес. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук өсүү үстүндөбү же азайганы туурасында маалымат берилген эмес. Эмне үчүн деген суроого бир гана жооп бар. Компьютер оюндарына берилүү. Бирок бул жоопту психолог эмес, журналисттин сөзүнө караганда, буга балдардын ата-энесин күнөөлөп жаткан мугалим берип жатат. Интернет оюндары өспүрүмдөр кылмыштуулугунун өсүшүнө жалгыз себеп эмес. Өтө көп факторлор болушу мүмкүн. Ал эми журналист тарабынан тандалган фактор негизги болбошу да ыктымал. Материалда окуянын бир гана катышуучусунун интервьюсу келтирилген. Бул ишти алып барган же таанышып чыккан милиция кызматкери. Бирок ал окуяга түздөн түз катышкан эмес. Мындан тышкары кармалган өспүрүмдү суракка алуу учурунан үзүндү келтирилген. Бирок бул үзүндүдө ал өспүрүм эмне үчүн бул кылмышка барганын түшүндүрбөйт. Башкача айтканда, өспүрүмдөр кылмыштуулугунун себептери дагы деле ачыкталган жок. Ошондой эле анын кыска интервьюсунда компьютердик оюндарга берилгендиги туурасында да сөз кылынган эмес. Ага карабай, журналист балдар кылмыштуулугунун негизги себеби катары ушул факторду тандап отурат. Бул материалда башка тараптардын позициялары жетишпейт. Мисалы, мугалим айтып атат.
Балдар кылмыштуулугуна үй бүлө, ата-энелери күнөөлүү деп. Бирок өспүрүмдөрдүн ата-энелеринин атынан, маселен, билим берүү сапатынын начардыгы, билим берүү жана тарбия системасындагы көйгөйлөр туурасында айткан эч ким жок. Мындан башка факторлор туурасында айтып берген психологдун да интервьюсу да кошулган эмес. Бул материалда клубдун администрациясынан интервью кошсо болмок. Ал бир эле балдар дайыма келип ойноорун тастыктамак. Психологдун интервьюсу жетишпейт. Интернет оюндары балдарды кантип агрессияга жөндөмдүү кылып коерун айтмак. Өспүрүмдөрдүн психикасына жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун өсүшүнө таасир тийгизген дагы башка факторлор туурасында да маселелер көтөрүлгөн эмес. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун тенденциялары туурасында статистикалык фактылар келтирилген эмес. Факт менен пикир ажыратылганбы? Факт катары көрсөтүлгөн пикирлер барбы? Мисалдарды көрсөткүлө. Жок, ажыратылган эмес. Журналист өз атынан баа берүүгө жол берип, өзүнүн жеке пикирлерин факт катары берди. Бул окуучулар ар бир аскердик куралдын аталышын жатка билишет. Китептин ордуна балдар бош убактыларын интернет оюндары менен өткөрүшөт. Компьютер алдындагы жаш балдар өзлөрүнүн оюндагы колуна курал көтөргөн кыйын согушкер катары көрүүнү кыялданышат. Тексттин бул бөлүгү толугу менен журналисттин пикири. Ал тасманын катышуучулары чынында куралдардын атын жатка билишери, бош убакытларын толук компьютердик клубда өткөрүшөрү, кыйын согушкер болууну кыялданаары чын факт экенин биле албайт. Балким балдардын бири бул жерге биринчи жолу келди. Же журналист белгилегендей күнү кечке эмес, клубка аптасына бир эле жолу келет. Өспүрүмдөр кылмыштарынын мүнөздүү белгилери болуп, зомбулук жана ырайымсыздык болуп баратат. Бул журналисттин пикири. Ал дагы факт катары келтирилүүдө. Анткени эч кандай далилдер менен тастыкталган эмес. Статистикалык маалыматтар менен бекитилген эмес. Сюжетте айтылган бирден бир окуя жалпы өспүрүмдөр кылмыштуулугуна мүнөздөмө бере албайт. Негативдүү лексика орун алган. Бул окуучулар ар бир аскердик куралдын аталышын жатка билишет. Китептин ордуна балдар бош убактыларын интернет оюндары менен өткөрүшөт. Компьютер алдындагы жаш балдар өзлөрүнүн оюндагы колуна курал көтөргөн кыйын согушкер катары көрүүнү кыялданышат. Материал журналисттик стандарттарды одоно бузат. Маалымат объективдүү берилген эмес. Маалыматтын негизин фактылар эмес, журналисттин пикири түзөт. Толук маалымат берилген эмес. Материалда тең салмактуулук жок. Бул учурда сөз манипуляция туурасында эмес. Материал даярдоого адискөйлүк менен мамиле кылуу туурасында болуп жатат. Адамдын эң маанилүү укуктарынын бири эркин пикирге ээ болуу жана аны эркин билдирүүгө болгон укугу болуп саналат. Маалыматка болгон жеткиликтүүлүк, аны анализдөө жана оперативдүү пайдалануу жана таркатуу заманбап коомдогу адамдын өнүгүшү үчүн негизги баалуулук. Эбегей сиз ири көлөмдөгү маалыматтын ичинен маанилүүсүн бөлүп, алынган маалыматты текшерип, социалдык маалыматтардын ар түрдүү булактары менен иштей билүү жөндөмүн өнүктүү керек. ММКдагы маалыматтарды сын көз менен баалоо, анализдөө, ар кайсы булактарын салыштыруу өтө маанилүү. Бул сабакта төмөнкүлөрдү иликтедик. Ар бир ММКнын өзүнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн. ММК сапаттуу материал менен биргеле сапатсыз материал да сунушташы мүмкүн. Манипуляциянын курмандыгына айланбаш үчүн материалдын мазмунуна суроо берүү зарыл.